Экинчи глава. Чистим свои проблемы. Өзүбүздүн проблемаларды тазалайбыз. Бул главадан бизге Аллам берген сабактарды карайбыз. Тагыраак айтканда, курчап турган дүйнөнүн бизге жасаган тарбиялык таасиринен арылуунун приемдору менен таанышабыз. Баарын эчтекке калтырбай тазалайбыз. Бизди тарбиялабаш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Эгер жалпылап жооп бере турган болсок, минтип жооп берсек болот. Мурдатан бери чогулган, толуп калган накопительди тазалаш керек жана кайрадан чогултпаш керек. Тилекке каршы бул оңой эмес. Анткени булар көп жыл мурдатан бери чогулган. Жана алар үчүн чын дилден кечирим сурасаң дагы алардан арылуу абдан кыйын. Чогулуп калган негативдин таасиринен кутулуу кыйын. Жана өзүңдүн идеализацияңды осознать эткенден кийин деле кабатырланбай коюу оңой эмес. Бул жерде кандайдыр бир жардам керек. Ошондуктан биз силерге рекомендациялардын наборун сунуш кылабыз. Алар жашоого ашыкча кабатырлануусуз жеңил өткөнгө жардам берет. Мындан аркы түшүндүрмөлөрүбүздө биз адамдын түзүлүшүнүн салттуу чыгыш моделдерин колдонобуз. Адам физикалык дене материалдык гана объект болбостон, ал ички дүйнөнүн энергиясынан дагы турат. Ал христианствода душа же аура деп аталат. Бул модель боюнча адам физикалык жана алты ички материалдык эмес денеден турат. Башкача айтканда, адам татаал структурадан турат. Физикалык денеден сырткары дагы материалдык эмес дене бар. Эфирдик, энергетикалык, эмоционалдуу, астралдуу, менталдуу жана башка мындан да ички денелер. Булардын баары биригип өлбөс душаны түзөт. Башкача айтканда, реинкарнация процессинде денеден денеге өтүп турган жан. Эч кандай тонкий телого ишенбеген материалисттер муну биздин психикабыздын ар кандай абалы деп түшүнүшөт. Башкача айтканда, ден соолук сферасындагы энергетика, сфера эмоция жана башка биздин ойлорубуздагы менталдык дене жана биздин высший сферасындагы энергия. Тажрыйба көргөзүп атат. Бардык тонкий телолор биздин жашообузга таасир берет. Биздин өлбөс душабыз дагы бизге белгисиз болуп, мурунку жашоодон проблема алып келиши мүмкүн. Ошондуктан аны менен дагы иштешкенибиз жакшы болот. Демек сиз ыйыктуулукка карай умтулсаңыз, накопитель переживанийди түгөтүп, биз сизге бардык тонкий телолорду тазалаганыңызды сунуш кылабыз. Антпесе дарылоодо, тазаланууда эффект болбойт, убактылуу эле болуп калат. Эмнени тазалайбыз? Эгер баарын максималдуу түрдө тазаласак жакшы болобу? Биз баарын толугу менен тазалап салсак, жашоого болгон кызыгуубуз дагы жок калат. Абсолюттук түрдө бош накопитель бул жашоодо эч өздүк кызыкчылыгы жок ыйык адамдарда гана болот. Эгер ийгиликтүү түрдө тазалап бош кылып алсаңыз, сиз деле ошондой ыйык болосуз. Баары мүмкүн. Бирок эчтеке каалабайсың, эч кандай окуялар сизди кызыктырбайт. Бардыгын бирдей эле кабыл аласыз. Музга тоңуп калган карастай болуп, эчтекеге кабатырланбай, спокойный болуп каласыз. Сизге ошондой келечек жагабы? Жакпайт болуш керек. Тактап айтканда, ал кол жеткис. Каныбыз кайнап турат. Телевизор, пресса бизди жагымдуу нерселер менен кызыктырат. Туугандар, достор менен баарлашабыз. Жашоо кайнап турат. Андан баш тартуу мүмкүн эмес. Эмне кылыш керек? Биз сиздерге өзүңүздүн ыйыктыгыңызды чектегенди сунуш кылабыз. Башкача айтканда, сиз үчүн кымбат болгон клапандарды тандап алыңыз жана ага аз-аздан куюлуп толуп турганга уруксат бериңиз. Башкача айтканда, өзүңүзгө жашоонун кээ бир аспектилерине жеңил идеализация кылганга уруксат бериңиз. Мисалы, сүйүүгө же үй бүлөлүк мамилелерге, акчага же чыгармачылыкка жана башка ушундай сыяктуу. Калган крандардын баарын жабыңыз. Баары жабык, эч кимге сын такпайсыз, кыжырданбайсыз, жаман көрбөйсүз, соктобойсуз. Ошондо рахаттанып да жашай аласыз. Накопитель переживаний 45-55% болот. А бул биз айтып бергенбиз.
каалагандарыңды заказ кылганга жана орундалышына эң жакшы пайыз. Эгер сизге ушул рекомендация жакса, анда биз ушул комфорттук абалга өтүш үчүн кандай приемдордун жана техникалардын жардамы тиерин айтып беребиз. Эгер сиз толугу менен тазаланып, ыйык болгуңуз келсе, анда биз айткан приемдор, техникалар ашык болбойт. Бирок толук ыйыктыкка жетиш үчүн башка дагы күчтүүрөөк техникаларды колдонуу керек. Бирок бул башка тема. Эми тазалоо жөнүндө баштайлы.